Саламатсыздарбы, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Студияда Перизат Сайтбурхан. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну. Акын Аскат Жетиген 3 жылдык жаза мөөнөтүн бүтүрүп 19 августта эркиндикке чыгат. Теңиз бөлтүрүк Садыр Жапаров колдонуп жүргөн $6.000 кресло өзүнүн менчиги экендигин билдирди. Аида Салянова журналист Али Токтакуновду тарыхты жана анын кылмыш ишин бурмалады деп айыптады. Дайырбек Орунбеков укук коргоочулардын түндүк тутумундагы жеке маалыматтарын ачыкка чыгаргандыгы үчүн Ички иштер министрлиги тергөөнү баштады. Садыр Жапаров Каныбек Туманбаев башкарган башкармалыктын штаттык санын 3543 киши кылып бекитти. Салык кызматы каттоого турбаса Telegram, Microsoft жана Pinduodo тиркемелерин блоктоо тууралуу эскертти. Жогорку кеңеш кезектеги шайлоонун датасын 16 же 17 сентябрда бекитет. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө кененирээк тааныша аласыздар. Комментарийге пикир калтырып, лайк басууну унутпаңыздар. Акын Аскат Жетиген 19 август, башкача айтканда, эртең 3 жылдык жаза мөөнөтүн толук өтөп бүтүп эркиндикке чыгат. Акын деген сөздүн өзү актыкты айта турган адам. Бул жараткандан берилген миссия катары каралган. Бул тууралуу укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова билдирди. Эске салсак, Аскат Жетиген Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп келет. 2026 жылдын 19 августунда Барт Аскат Жетиген 3 жыл түрмөдө отургандан кийин бошотулат. Келгиле анын ишин кыскача кайталап көрөлү. Анткени бул жөн гана жазалоо эмес, ошондой эле кыйноолор боюнча тергөөнүн жоктугу. Аскат Жетиген 2024 жылдын мартында камакка алынган. Ага 2 бирене боюнча айып тагылган. 278 бирене массалык башаламаныкка чакыруу жана 327 бирене бийликти басып алууга коомдук чакырыктар. 20 мартта Бишкектин 1-май соту аны тергөөгө камак жайына жөнөткөн. 2024 жылдын 1-июлунда Бишкектин Сверлов райондук соту аны 278 бирене боюнча актады. Бирок 327 бирене боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыратты. 2025 жылдын 18 мартында жогорку сот акыры Аскатты түрмөгө камоо чечимин чыгарды. Камакка алынгандан кийин Аскат адвокатына, андан кийин сотко, УКМК кызматкерлери тарабынан кыйноого алынганын айткан. Эскерте кетсек, ырчы активист сурак учурунда УКМК кызматкерлери аны кыйноого алып, сабап электрошокер колдонгондугун айтып, соттук териштирүү учурунда көргөзгөн, бирок анын арызы боюнча башкы прокуратура иш козгоодон баш тарткан. Ал эми андан кийин абактада бир нече жолу кыйноого кабылгандыгын айткан. Ал коомчулукка ачык кат жолдоп, анда өзүнө гана эмес, жалпы кармалгандарга карата ырайымсыз, адамгерчиликсиз мамиле болуп келгендигин ачыктаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы андай дооматтарды четке кагып келет. Эскерте кетсек, Жетиген бийликти кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгаргандан кийин кармалган. Ал өз видеолорунда казинону иштетүү, мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирген. УТРКнын журналисттери Садыр Жапаров журналист Али Токтакуновго берген маегиндеги Теңиз бөлтүрүктүн креслосы боюнча айткан $6.000 креслосын көрсөтүшкөн. Мына бул креслонун наркы €6.984. Мамлекеттик телеканалдын журналисттеринин айтымында бөлтүрүктүн креслосы $6.000, ал эми таштанды салган коточасы $2.000 сатылып алынган. Ал эми бул боюнча жазган Теңиз бөлтүрүк Садыр Жапаров колдонуп жүргөн кресло аныкы экендигин, ал эми мамлекеттик журналисттер көргөзгөн креслолор Ак үйдөгү президенттин кеңсесинин эски эмеректери экендигин белгилеген. Мен муну далилдейм. Мен италиялык эмерек топтомун креслолорду жана столдорду видеодон көп жолу көрдүм. Садыр Жапаров Текебаев менен акыркы жолу жолукканда алар ушул креслолорго отуруп сүйлөшкөн. Эми алар муну жашырууга аракет кылып, Ак үйдөгү президенттин кеңсесинен эски эмеректердин сүрөттөрүн жарыялап жатышат. Бул италиялык эмерек топтомуна ар бир кабатка орнотулган идиш жуугуч машиналар, кофе машиналары, микротолкундуу мештер, электр мештери жана башкалар менен 3 толук ашкана бирдей кирген. Ошондой эле анын ичинде эбегейсиз чоң китеп текчелери, конференц зал үчүн 12 өзүнчө отургуч, конференц зал үчүн 16 кишилик абдан чоң стол, бир нече дивандар жана көптөгөн башка нерселер болгон. Жалпысынан 40тан ашык эмерек болгон. Бизди тергөө абагына камап, бул эмерек үчүн айып пул төлөөгө мажбурлашкан. Эми мыйзам боюнча бул эмеректин ээлери Кумтердин мурдагы кызматкерлери жана мен. Аны бизге кайтарып берүүнүн ордуна ал уятсыздык менен өзү колдонот.
Мен бул жана анын башка жалган билдирүүлөрүнө жакында жооп берем. Ал ошондой эле бул эмеректер үчүн айыппул төлөгөндөн кийин алар анын менчигине өткөндүгүн айтып, президенттин жазган билдирүүлөрүнө жакында жооп берерин билдирген. Эске салсак, Садыр Жапаров Али Токтакуновго берген маегинде теңиз бөлтүрүк боюнча комментарий берип, бөлтүрүк кызматка келгенден кийин кумтөрдүн каражатын ысырапкорчулук менен пайдалангандыгын билдирген. Мисал катары $6,000 креслосын келтирген. Кийинчерээк бөлтүрүк ал креслону азыр Садыр Жапаров колдонуп жүргөндүгүн айтып, анын Өмүрбек Текебаев менен жолугушуусундагы сүрөттү тиркеген. Ал эми маектеги башка маселелер боюнча да талкуулар уланып, мурдагы баш прокурор Аида Салянова журналист Али Токтакуновду анын трагедиясын бурмалап, маалыматты манипуляциялады деп айыптады. Мурдагы баш прокурордун айтымында, убагында кичинекей баласы болгондугу үчүн анын абакка киргизилбей калуусуна ошол убактагы бийликтин айкөлдүгү эмес, ага коюлган айып боюнча берене оор кылмыш болбогондугунан улам ушундай жаза каралган. Президент менен Али Токтакуновдун маегинде менин атым аталыптыр, андыктан тактоо. Ооба, отсрочка кыргыз мыйзамдарында бар. Бирок ал өтө оор кылмыш боюнча колдонулбайт. Билесиздер, менин үстүмөн кылмыш иши козголуп, саясий куугунтук болгон. Анан булар козгогондо дагы өтө оор кылмыш кылып козгошкон. Злоупотребление служебным положением 4-бөлүгү менен бул отсрочкага жатпайт эле. Бирок булар мыйзамды карабай эле колдонушкан. Саляновага өтө айкөлдүү бололу, гумандуу бололу деппи? Жок, булар өзлөрүнүн аберсиздигин, уятсыздыгын, булар өзлөрүнүн адилетсиздигин жабуу үчүн колдонушкан. Булар билген, мен кыпындай дагы күнөөм жок экенин. Тескерисинче ошол жандандырылган адвокаттык лицензия мыйзамдуу болгону билип туруп, анан мени түрмөгө салганга дити барган эмес булардын. Анан эми азыр ошол кейсти мындай сууруп чыгып, анан Саляновага деле колдонулбады беле деп атканы журналисттин бул 3 нерсеге атайын эле көзүн жумуп атканы. Биринчиден, мен үстүмөн саясий куугунтуктоо болгонун, экинчиден, мен толугу менен акталганымды, анан үчүнчүдөн, мен мамлекеттик система менен күрөшкөнүмдү, мен өзүмдүн үстүмөн иш козголуп атса дагы башка саясатчыларды колдоп тургам, бийликтин аларга болгон адилетсиздик мамилесин сындап тургам, конституцияга каршы болгом, 4-5 эле депутат каршы болгомуз ошо Атамбаевдин жазып келген конституциясына, башка мыйзамсыз аракеттерге каршы болуп тургам. Анан ошол баягы көз жумуп ошол нерселерге, анан ушундай үмүттө берип атканы бул Атамбаевдин бийлигин актоо, бул аларды реабилитациялоо, бул керек болсо тарыхты бурмалоо деп айтат элем. Ал өзү толугу менен акталгандыгын билдирип, журналисттин мындай суроо берүүсүн жөн гана орунсуз салыштыруу эмес, тарыхты бурмалоо деп баалады. Ага жооп кылган Али Токтакунов Салянованын айыптоолорун негизсиз деп билдирип, жөн гана фактыны прецедентти көрсөткөндүгүн айтып, эгер Салянова баш прокурорлукта турганда адамдарды ушундай негизсиз айыптаган болсо, анда ал адамдардын шууру каткан экен деп билдирген. Президенттин маекте Каникей Аранова аттуу активист айым камалып кетипти, соттолуптур. Бирок мыйзамга ылайык баласы 14 жашка чыкканга чейин отсрочка алса болот экен деп эле айттым. Мисалы, Саляновага байланыштуу ушундай прецедент бар деп эле айттым. Анан ал жерде Салянованын аты айры, изи ири, анын тушунда баланча адам негиздүү камалган, негизсиз камалган, Түкүнчөев негиздүү бошотулган, тиги бу деп кенен кеп кылып отурган жокмун. Болгону гана фактыны көрсөтүп бердим. Эми Аида Жеңишбековна түрдүү нерселерге айыптап мени баягы саясатчыларда боло келчү эле манипуляцияны кылып атат. Бирок эгерде сиз ошол Атамбаевдин дээрлик баардык президенттигинин тушундагы баш прокурорлук ишмердигиңизди иликтейли, талдайлы дей турган болсоңуз, журналисттер ал компанияга кошулганга деле даярбыз. Ошол Батукаев бошотулгандан баштап башка кандай иштер болгонун деле эстеп койсок ашыктык кылбайт.
эгер рас сиз өзүңүз каалап жатсаңыз. Сиз ушул Атамбаевдин бийлигине каршы күрөшүп, айрым саясатчыларга болуш каам деп атасыз. 2015 жылы кызматтан алынгандан кийин принципиалдык позиция ойгонуппу же таарыныппу айтор каршы пикирлерди айтып жүргөнүңүздү билебиз. Ошол эле учурда баш прокурор болуп турган учурда, сиз Атамбаев президент болуп турган учурда толтура журналисттер камалган, куугунтукталган, миллиондогон айыпка жыгылган, журналисттер эле эмес активисттердин да башынан ушундай күндөр өткөн, оппозициячыл саясатчылардын башынан ушундай күндөр өткөн. Ошондо неге акыйкаттык биякта деп үн катып койгон жоксуз? Же балким сиз дагы ошол иштерге кириптер белеңиз. Келиңиз, анда талдап чыгалы бул жакты деле. Эскерте кетсек, президент менен болгон маегинде активист журналисттердин камалуусу боюнча суроо берип, активист Каникей Аранованын жаш баланын жалгыз бой энеси экендигине карабай, жоопко тартылуусу боюнча билдирген. Аранова улуттар жана региондор аралык кастыктык козутуу боюнча айыпталып, абакка кесилген. Жакында эле жогорку сот анын ишин кайра карап чыгуу өтүнүчүн четке каккан. Ал эми Аида Салянова убагында 2010 жылы юстиция министри болуп турганда издөөдө жүргөн Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталган. Бул иш боюнча ал 2017 жылы 5 жылга эркинен ажыратылып, жазаны аткаруу кызы 14 жашка толгонго чейин жылдырылган. Кийинчерээк 2025 жылы сот аны бул берене боюнча толук актаган. Ошонтой эле Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп кетүүсүнө байланыштуу иш боюнча 2019 жылы кармалган. 2025 жылдагы соттун чечими менен ал бул иш боюнча паракорчулукка көмөктөшүү беренеси менен күнөөлүү деп табылган. Бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен ага жаза чегерүү белгиленген эмес. Салянова өзүнө козголгон иштерди дайыма саясий куугунтук катары мүнөздөп келген. 16 же 17 сентябрда президенттик шайлоонун датасын жогорку кеңеш бекитет. Бул боюнча Азаттыкка жогорку кеңештин спикери Марлен Маматалиев билдирген. Анын айтымында депутаттар жайкы эс алуудан 2 сентябрда кайтып келип ишин баштайт. Маматалиевдин айтымында жогорку кеңеш президенттик кезектеги шайлоону 27 сентябрга чейин дайындатышы керек. Бул маселе 16 же 17 сентябрь күндөрү күн тартибине киргизилип, токтом кабыл алынат деп күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров парламентке президенттик шайлоонун датасын аныктоо боюнча маселени 17 сентябрда карап берүү өтүнүчүн бергендигин айткан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров июль айынын аягында мындан ары президенттик шайлоону иштеп жаткан президенттин ыйгарым укуктарын мөөнөтү аяктоочу жылдын январь айынын 4 шаршембисинде өткөрүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Демек, кезектеги президенттик шайлоо 2027 жылдын 27 январында өтүшү мүмкүн. Бул шайлоолор аттанаарын айткан азырынча жалгыз гана талапкер президент Садыр Жапаровдун өзү. Анын мурдагы шайлоодогу атаандаштарынын 16-сынан 9-у ар кандай кээ бири саясий өңүттөгү кылмыш иштери менен кармалып, Арыстан Алай түрмөдө табышмактуу жагдайда көз жумган. Ошондуктан эл арасында бул шайлоолор канчалык атаандаштык алкагында өтөт деген суроолор арбып келет. Мисалы 2021 жылдагы президенттик шайлоонун дагы бир катышуучусу Клара Сооронкулова BBC-ге пикирин билдирип, анын Кемпир-Абад иши боюнча соттолуусу президенттик шайлоо убагында айткан сындарына байланыштуу деп айткан. Эгер 2021 жылда айта турган болсок, ал жерде 17 талапкер катышкан. Ошонун 8-и кийин куугунтукка алынып камалды. Арыстан Алай абактан чыкпай каза болуп калды. Ташиев камалды. Президенттин негизги оппоненти Мадумаровду каттабайт, анткени соттуулугу бар. Равшан Жээнбеков дагы абакта. Ал да көп сын айтты эле. Ошол эле учурда дебаттарда көп эле курч маселелер айтылды. Бул кандайдыр бир деңгээлде ошол сындарга байланыштуу болду. Бара бергиле демократиялык маанайда өтөт дегени менен кийинки кесепети кандай болот? Мурдагы талапкер азыркы кырдаалда саясий позициясын ачык билдирүү кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген кооптонуу бар экендигин жашырбады. Ал эми мурдагы депутат Исхак Масалиев президент өзүнүн фондунан жергиликтүү башчыларга жана бюджеттик кызматкерлерге акча чачып жаткан кырдаалда толугу менен адилет өтөт дегенден алыс экендигин билдирген. Эскерте кетсек, Садыр Жапаров Али Токтокуновго берген маегинде бул шайлоодо баарынан жол ачык экендигин айтып, каалагандар катышса болот деген пикирин билдирген. Өзүм дагы бир сурокко, дагы бир мөөнөткө барышым керек болуп калды. Барсаңыз атаандаштык шарты кандай болот? Мисалы, эң сизге келишкис деген
атаандаштарыңыздын да шайлоого катышышына жол берилеби? Бардығына жол ачык. Ким барам десе, бара берсин. Орусча айтканда флаг в руки. Ешкимди биз чектебейбиз. Муну диге неме кылып койгула, анан диге буга бүт тоскула же болбосо деге дебейбиз. Мисалы Шайлоо таптаза өтөт. Андан сырткары президент мыйзамдарды өзгөртүп, мурда кандай себептен болбосун кылмыш жоопкерчилигине тартылган жарандардын шайлоолорго катышуусуна чек койгон. Укук коргоочу Гүлшайра Бирасолова президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков тарабынан түндүк системасынан алынган паспорттун сүрөтү жарыялангандан кийинки арызынын жыйынтыктары жөнүндө билдирди. Анын айтымында Ички иштер министрлиги тергөөгө чейинки териштирүү иштерин баштаган. Абдирасолованын айтымында ал бул маселеге байланыштуу башкы прокуратурага жана жеке маалыматтарды коргоо мамлекеттик агенттигине кайрылган. Жыйынтыгында ишти Ички иштер министрлигинин көзөмөлүнө алгандыгы белгилүү болду. Президенттик администрациясынын кызматкери тарабынан менин жеке сүрөтүмдү жана түндүктөн алынган маалыматтардын мыйзамсыз жарыяланышы боюнча мен бул маселе боюнча 2 мамлекеттик органга кайрылдым. Башкы прокуратура жана жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттик. Башкы прокуратура менин өтүнүшүмдү кароо үчүн жеке маалыматтарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттикке жөнөттү. Мамлекеттик агенттик жагдайларды тактоо үчүн башка мамлекеттик органдарга суроо талап жөнөттү. Натыйжада Ички иштер министрлиги бул маселе боюнча алдын ала тергөө баштаганы жана менин өтүнүчүм ошол алкакта каралып жатканы аныкталды. Эми дээрлик 1 ай бою 20-июлдан бери менин жеке маалыматтарым мыйзамсыз жарыяланып келет жана мыйзамды бузган кызмат адамы аны дагы эле өзүнүн баракчасынан өчүрө элек. Эскерте кетсек, Орунбеков 20-июлда Facebook'та пост жазып, Кытайдын экспансиясы жана Кытай жарандарынын санынын көбөйүүсү боюнча коомчулукта терс маалыматтарды. Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, Адахан Мадумаров өңдүү саясатчылардын тарапташтары өздөрүнүн аккаунттары жана фейк аккаунттар аркылуу таратып жаткандыгын билдирген. Бирок кийинчерээк Кыргызстандын негизги эки досу жарашып калса кандай болот деп ойлонгонбу Айтор Камчыбек Ташиевди тизмеден өчүрөт. Бул тизмеде адамдардын аты жөнү гана эмес, ошондой эле сүрөттөрү, туулган күнү жөнүндө маалыматтар кошулган. Таң калычтуусу бул маалыматтардын баарын мамлекеттик түндүк системасынан алынып, Каныбек Туманбаев башкарган түндүк канчалык ишенимдүү экендиги, кайсы бир мамлекеттик кызматкер каалаган кишинин маалыматын ала алабы деген суроолор пайда болгон. Постта аталган юристтер, укук коргоочулар, активисттер, саясий серепчилер Дайырбек Орунбековдун жазгандыгын кескин сынга алып, мамлекеттик кызматкер алардын түндүк системасында камтылган жеке маалыматтарын ачыкка чыгарып жибергендигине наразычылык билдиришкен. Кийинчерээк жеке маалыматтарды коргоо мамлекеттик агенттиги Дайырбек Орунбеков жарыялаган тизмеде ондогон адамдардын жеке маалыматтары ачыкка чыгып кеткендигине байланыштуу териштирүү баштагандыгын билдирген. Түндүктөгү жеке маалыматтарды коргой албаган президенттин эң ишенимдүү кишилердин бири Кыргызстанда үй салуудан баштап паспорт берүүгө чейинки кызматтарды көзөмөлдөгөн Каныбек Туманбаев жөнүндө сөз кылсак, президент Садыр Жапаров президенттин мүлкүн башкаруу департаментинин айрым маселелери жөнүндө жарлыкка кол коюп, аны менен бул иш башкармалыктын штаттык бирдиги 3543 кишини түзө турган болду. Бул боюнча маалымат президенттин расмий сайтында жарыяланган. Штаттык сандын максималдуу чеги президенттин мүлкүн башкаруу департаментинин борбордук аппаратында 210 кызмат орду. Республикалык бюджеттен каржыланган ага караштуу уюмдарда 3333 кызмат орду. Жалпысынан 3543 кызмат орду. Тизмеге башка нерселер менен катар борборлордун жана кызматтардын жетекчилери, бөлүмдөрдүн жана секторлордун жетекчилери, алардын орун басарлары, жардамчылары, башка жана жетектөөчү адистер кирет. Президенттин архиви үчүн архив директорунун орун басарын жана башка кызматкерлердин кызмат орундары белгиленди. Мамлекеттик салык кызматы Кыргызстандагы салык төлөөчү катары катталбаган Pinduoduo, Telegram жана Microsoft сыяктуу компаниялардын кызматтарына, сайттарына жана тиркемелерине кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөөсү мүмкүн. Жалпысынан 11 глобалдык компаниялар аталган. Тизме мамлекеттик салык кызматы тарабынан коммерциялык банктар менен биргеликте жүргүзүлгөн. Акча которууларды талдоо негизинде түзүлгөн. Кызматтын билдирүүсүндө 2024-25 жылдары бул компаниялар тарабынан жалпы суммасы 13,2 миллиард сомдон ашык болгон болжол менен 15,19 миллион акча которуу иштетилген. Эң чоң көлөмдө Pinduoduo 8
8,189 миллиард сом, Alibaba 2 миллиард 830 миллион сом жана Microsoft 1 миллиард сом түзгөн. Мамлекеттик салык кызматы компанияларга каттоо жол жобосу түшүндүргөн. Расмий каттарды жөнөткөндүгүн, анын ичинде Тышкы иштер министрлиги аркылуу дипломатиялык каналдар аркылуу да жибергендигин, бирок жооп болбогондугун билдирген. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.